Orozodо ruh менен кошо денени тазалоо экөө тең зарыл нерсе. Биринчиден биз тамак азайткандан кийин биздин денебиз, ички дүйнөбүз, денебиз ашказан тазалана баштайт. Бул 2-3 күндө эле башталат. 3 күндө эле акырын Аллах Таала ашказанын тазалап, акырын аз жеген сайын ашказан тазаланат, ашказан дем алат. Ошондой эле адамдын руху да дем алат. Ошондуктан орозонун негизги руху тазалык. Эң биринчи биз күнөөдөн тазаланабыз. Аллах Субханала Таала бизди рухубузду күнөөдөн тазалайт. Андан кийин жүрөктөр жумшайт. Жүрөктөрдөгү жумшашлык бул дагы Аллахтын нематы, бул дагы рухтун тазаланган белгиси. Андан сырткары орозо учурда нафстын каулоолору азаят. Нафстын, шахбаттын каулоолору азаят дагы адам баласы такбалуу жашоого келе баштайт. Негизги Рамазандын максаты да такба. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ошон үчүн такбалуу болуунун жолу Рамазанда өтө оңой. Аллах Субханала Таала шайтанды байлап коёт. Нафсты болсо ачкалып биз ага не кылабыз? Ага ачкалуу менен тарбияланат. Ошон үчүн биздин тарбия болуш үчүн Аллах Таала бизге ушул айды берген. Ошон үчүн бул айды биз рухту тазалаганга аракет кылышыбыз керек. Денени дагы, ашказанды дагы тазалаганга толук аракет кылышыбыз керек.